Саламатсыздарбы? Бүгүнкү маанилүү маегибиздин коногу Жогорку Кеңештин депутаты Осмонов Курманбек Эргешевич. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Курманбек мырза? Мына бүгүнкү күндө Жогорку Кеңештин депутаттары жайкы эс алуудан келип, жаңы күч менен, жаңы дем менен жумушка киришти десек болот. Коомчулук Жогорку Кеңештин депутаттарынан жаңы чыгарчу мыйзамдарды жана элге керектелүүчү көп нерселерди күтүүдө десек дагы болот. Анткени Жогорку Кеңештен чыккан мыйзамдын негизинде биздин өлкөнүн тагдыры чечилип жатат десек дагы жаңылышпайбыз. Мына сиздер ошол жайкы эс алууга жүргөндө бир топ олуттуу окуялар болуп өттү. Анын ичинен эң негизгиси 7 апрель соту көптөн күткөн 4 жыл жүргөн 7 апрелдин соту өз жыйынтыгын чыгарып, коомчулукка расмий билдирди. Ошол сот жөнүндө сиздин оюңуз кандай? Саламатсыздарбы? Эми мыйзамды парламенттен эл, коомчулук ар дайым күтүп келген. Бирок мыйзамдуулукту мындай эки өңүттөн карасак болот. Биринчиси мыйзамдар коомдук мамилелерге кандайча регулятивдик мүнөзгө ээ болот. Экинчи жагы, экинчи өңүттөн караганда коомдогу абалды ошо канчалык регуляция кылууда мыйзамдын талаптары канчалык деңгээлде сакталат. Мына ушундай эки өңүттө караш керек. Ал эми апрель окуясы боюнча соттун жыйынтыгын мен да эл сыяктуу эле массалык маалымат каражаттарынан билип калдым. Бирок ал жерде мындай ойлоно турган, эми ачык эле айталы, соттун чечими менен макул эмес болбой турган жагдайлар бар да, жагдайлар бар. Аны мына жөнөкөй карапайым адамдар, интеллигенциянын арасында деле айтылып атат. Мисалы, айрым ошол кездеги айрым кызматта турган адамдар баягы жетиштүү негиз болбой соттолуп кетти деген. Мисалы, ошол мурдагы эки башкы прокурор Нурлан Турсункулов менен Элмурза Сатыбалдиев жөнүндө жана Каныбек Жороев жөнүндө пикирлер айтылып атат. Анан эми булар кылмыш жаза кодексинин 304 статьясынын 4 бөлүмү менен күнөөлүү деп табылып, анан ошонун негизинде 10 жыл мөөнөт алып кетип атат. Алар баягы жооптуу кызмат абалын, мыйзамда көрсөтүлгөн жооптуу кызмат абалын ээлеп турган адамдар болсо, ошол статья менен жоопко тартууга болот да. Ал эми жооптуу кызмат абалды ээлеп турганы бул конституцияда, конституциялык мыйзамдарда, башка органикалык мыйзамдарда көрсөтүлгөн болсо гана ошондо жооптуу кызмат адам, кызмат ордун ээлеген адамды жоопко тартуу болуп эсептелет да. Анан эми президенттин ошол кезде кеңешчиси экен, мисалы, Элмурза Сатыбалдиев, ал бир да мыйзамда анын баягы өзгөчө кызмат абалы жөнүндө көрсөтүлгөн эмес. Ал эми мүмкүн президенттин указы менен бекитилген бир жоболордо көрсөтүлүшү мүмкүн, бирок жоболор мыйзам болуп эсептелбейт да. Ал баягы мыйзамдан кийинки тепкичтеги нормативдик актылар болуп эсептелет. Ошо жоболордун негизинде ушундай жоопко тартып, ушундай чоң көп жылга ушинтип камоого мүмкүнбү же мүмкүн эмеспи? Мүмкүн эмес. Ушул жактан абдан мындай шек жаратып аткан жагдай болуп атат да ушул. Анан кийин эми мындай адекваттуу болуш керек да. Менин оюмча биринчи кезекте алардын кыймыл аракети, квалификациясы туура эмес болгон. Экинчи, жана белгиленген жаза дагы адекваттуу болбой калган. Ошон үчүн мен жана коюлган айып боюнча алардын кыймыл аракетинде кылмыштын составы жок болуу керек деген ойдомун да. Анан эми кала берсе, ар бири ошол апрель
окуясында айрыкча Элмырза Сатыбалдиев жөнүндө мен ошол апрель окуяларын иликтеген депутаттык комиссиянын курамында мен болгонмун. Ошол жерде справканы жазып атканда мен өз колум менен ошо чогулган материалдардын негизинде бир Элмырза Сатыбалдиев жөнүндө мындай позитивдүү чоң абзац киргиздик эле. Анын негизги мааниси ошо кездеги эл менен убактылуу өкмөт менен мындай ошолордун ортосунда бир таанакерлик ролду аткарган. Жана апрель окуясы башталганда эле ошол эле камакка алынган, ошо мезгилде камакка алынган оппозиционерлерди камактан чыгарууга көп колгабыш кылган, жана бийлик органдарына конкреттүү керек болсо ультимативдүү сунуштарды айтып, талаптарды коюп, сүйлөшүү жүргүзүш керек. Курал колдонбош керек, эч кандай күч колдонбош керек деген мындай бир өзүнүн позитивдүү жагын көрсөтө алган да. Ошол убактагы атка минерлердин арасында ошо жалгыз Элмырза Сатыбалдиев. Мына аны ошол убактагы кийин убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон Иса Өмүркулов, Темир Сариевдер деле бир нече жолу ошондой өздөрүнүн баягы выступленияларында айтып белгилеп кеткен жерлери бар. Ошо комиссия убагында ошол абалдарды териштиргенде дагы алар келип комиссияга ошондой көрсөтмө беришкен. Мына жерде ошол 304 берененин ошо 4 бөлүгүнүн 2 пунктунда айтылат экен. Бул жерде деген ошол жооптуу абалды ээлеп кызмат жооптуу абалды ээлеген кызмат адамдары деп айтылат экен да. Анан кийин бул сиз жогоруда айтып атасыз, ошол учурда деген Элмурза Аракеевич ээлеген кызмат ал жооптуу эмес болчу. Ал кызмат абал жооптуу эмес болчу. Жооптуу кызмат абалын ээлеген эмес ал учурда деп. Ушул деген мыйзамда ушундай так жазылып турса деле, мыйзамдын чегинен чыгып ошондой чечимдерди соттор чыгара берсе болобу? Буну кандай түшүнөсүз? Эми бул жерде мыйзамда мындай бир ошол биринчи инстанция сот тарабынан, аскер сот тарабынан мындай ушул жакты тыкыр иликтебей калган да, Эми мындайча айтканда, бир караганда президенттин кеңешчиси болсо, анан бул албетте жооптуу кызмат да деген ой туулушу мүмкүн. Бирок ошол эле мыйзамда, сиз окуган мыйзамдын өзүндө айтылып турат, жооптуу абалды ээлеген кызмат адамдарынын кызматы конституцияда, конституциялык мыйзамдарда көрсөтүлгөн кызматтар гана эсептелинет деп. Анан эми мындай алып караганда, ошол жерде элге, карапайым элге курал колдонууга буйрук берген кызмат адамдардын арасына президенттин кеңешчиси кире албайт, кирүүсү да мүмкүн эмес болчу да. Мындан келди биздин кыргыздын бир улуу өзүбүздүн бир эле кыргыздын эмес, негизи эле мусулманчылыктын улуу салты бар эле, элчи менен ырчыга кол көтөрбөйт деген. Ошол убакта эки тараптын ортосунда элчилик кылып, элди тынчтандырууга, андан да көп кан төгүлүп кетпесине дааныкер болгон Элмурза Сатыбалдиевке бүгүн өзүнүн күнөөсү жок жерден, анын күнөөсүнө мүмкүн моралдык жактан күнөөсү болгондур, бирок ошол күнөөсүнө ылайык эмес берене менен соттолуп отурганы, бул мисалы үчүн ушу бүгүн мына ишти баштадыңыздар, жакын арада депутаттар бул маселе парламенттик деңгээлде көтөрүлөбү же көтөрүлбөйбү? Эми кандайдыр бир фракция, парламенттик же депутаттардын тобу ушул маселеге мындай бир кайрылып, укуктук болбосо дагы кандайдыр бир саясий өңүттө ушул болуп өткөн окуяларга бир өзүбүздүн мамилебизди билгизип коелу, бир саясий баа берип коелу деп көтөрсө парламентте кароого болот. Бирок парламент өзүнүн мыйзам чыгаруу органы сыяктуу өзүнүн табиятына жараша соттун өкүмүн бузуп же өзгөртүп жибербейт. Бирок да ал андан жогорку инстанциялык соттордо эске алынышы мүмкүн. Бул парламентте көтөрүлгөн маселелер дагы мындай бир коомдук маанилиге резонанстуу маселелер болот да.
Мына сиз жогорку соттун мурдагы төрагасы катары, азыркы мына жогорку кеңештин депутаты катары бүгүнкү сот реформасы кандай өңүттө болуп жатат? Сиз ушул бүгүнкү сот реформасына кандай баа бересиз? Эмесе сот реформасы мына башталып эле анан бүтө калат деген бойдон алысмын. Сот реформасы илгертен бери эле болуп келе айткан. Керек болсо бул совет мезгилинде дагы сот реформа жүрүп келген. Ар кандай багытта жүргөн. Сот реформасы деген ал баягы соттордун түзүмүн, курамын, санын өзгөртүп коюш менен эле болбойт. Мурдагы соттор жаман эле, кийинкилерин жакшыларын алыш керек. Бул соттук реформа эмес. Соттук реформа аны менен эле чектелбеш керек. Соттук реформа деген биринчи кезекте ошол сот иштеринин бардык башка укук коргоо органдардын башка иштерин тейлеген. Анан кийин жарандык мамилелерди жөнгө салуу боюнча мыйзамдардын баарысы мындай прогрессивдүү багытта реформаланса, ошонун негизинде гана соттук реформа болду десек болот да. Ал эми азыр баягы соттук кеңеш, сотторду тандоо кеңеш, ушуларды түзүп, сотторду тандоонун бир өзгөчө башкача мурдагыдан айырмаланган тартиптерди киргизип эле анан мына соттук реформа бизде кыйратып атабыз деген ойдон алыс болуш керек да. Соттук реформа бул комплекстүү иш-чара. Ошон үчүн комплекстүү жүрүш керек и адилет жүрүш керек. Мына кайрадан эле ошо 7 апрель окуясынын жыйынтыгына кайрылсак, анткени деген менин билишимче, мен өзүм окугамын, ошол 7 апрель окуясын иликтеп жатканда комиссия түзүлүп, сиз анын мүчөсү болчусуз. Ошол жерде токтом чыкканда сиз деген ушул Сатыбалдиевдин, Элмирза Сатыбалдиевдин ошол убактагы абалды тынчытканы, ошол убакта бир өлкөдөгү абалды бир иретке келтирген жөнүндө бир өзгөчө белгилеп кеттиңиз эле. Бул сот жүрүп жатканда ошол комиссиянын чыгарган чечимин кабыл алган токтомуна булар көңүл бурабы, соттор же бурбайбы? Эми ал боюнча бир эле депутаттык комиссия эмес, мамлекеттик комиссия, жана коомдук комиссиялар, улуттук комиссия, ар кандай комиссиялар, эл аралык комиссия ар кандай корутундуларын чыгарып атыбы. Эгерде сот шуну туура көрүп, ошол комиссия мүчөлөрүн, ошол апрель окуясындагы жанагы адамдардын, кызмат адамдарынын аракеттери боюнча ошо комиссия мүчөлөрүн сурап, эмненин негизинде ушундай корутунду чыгарылган деп койсо болмок. Бирок тилекке каршы сот чакырган жок, комиссия мүчөлөрүнүн эч кимисинин пикирин уккан жок. Анан кала берсе, кылмыш иши тергелип бүткөндөн кийин ошо тергөө органдары баягы сотко чакырылчу күбөлөрдүн тизмесин дагы тактап беришет да алар. Анан эми мындай алып караганда мен жеке өзүмдүн пикирим боюнча сотто ошол мурдагы түзүлгөн ар кандай комиссиялардын корутундусу, ошолордун жыйынтыгы бул сот процессинде эске алынбай калды. Эске алынбай калды. Ошондо ошо комиссиянын пикирим боюнча сотто Элмирза Сатыбалдиев тууралуу мындай бир эми өзгөчө пикир деп айта албайм, мындай бир справкага чоң абзацты позитивдүү жасап аткан конкреттүү иши жөнүндө чоң абзацты мен өз колум менен жазып токтомго ошо справкага киргизип кеткенмин. Маегиңизге чоң рахмат. Бүгүн биздин студиябызга ошол юридикалык жактан жана мыйзам тууралуу абдан көп түшүнбөстүк суроолор келип түшөт биздин коомчулугубуздан. Мындан арада келип ошол жалпы журтубуз, коомчулугубуз, калкыбыз түшүнбөй жаткан мыйзамдуулук жөнүндө өз оюңузду ортого бөлүшүп туруңуз деген сунушту айтмакпыз. Биздин студиябызга кош келиптирсиз. Бүгүнкү биздин маанилүү маегибиздин коногу Жогорку Кеңештин депутаты Курманбек Осмонов маек кордо. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кездескенче саламатта болуңуздар.